Söz Kozуев Алишер Абибуллаевичте. Рахмат, Нурлан Тургунбекович. Акылбек Үсөнбекович, сизге мындай суроода негизи сиздин кол алдыңызда иштеген министрлер ар бир кылып аткан программасын, кыла турган иштерин сиз менен акылдашабы? Биз өкмөттүн 5 жылдык программасы бар. Анан быйылкы жылдын аягына чейин планыбыз бар. Иш аракеттеринин баары ал жерде так белгиленген. Биз ошо боюнча баасын чыгарып турабыз. Алар жакшы иштеп атабы, жаман иштеп атабы? Себеби жана сөзүңүздө айтып кеттиңиз, кээ бир өз билемдик кылган министрлер боюнча сиз жыл башында дагы айттыңыз эле. Мыйзамсыз иштерге барса, алар жоопкерчиликке тартылат деп. 4 министрди иштен алдыңыз. Ал жерде канчалаган мыйзамсыз иштерди кылган болуп атат. Ошол боюнча сиз дагы мындай жоопкерчиликти сезесизби өзүңүз? Жоопкерчиликти сезебиз. Биз алдын ала көрүп, мындан ары тарта албай калып аткан министрлерди жумуштан бошотуп атабыз. Ал эми күнөөсү бар экен, жок экен, аны укук коргоо органдары иштеп атат. Анан сот чечет деп далилдейт. Рахмат. Азыркы күндө мына кылычын көтөрүп кыш келди. Сиз айтып атасыз 400 000 тонна Казакстандан көмүр алабыз депчи. Жай Саратанда алган эмеспиз ошону. Жай Саратанда биз кара кечеде убакытты карап коелачы. Жай маалында мурунку министр адам болгондон кийин ишенесиң деп ишендирип, биз деген ички ресурстарыбыз менен ички көмүр казган ишканалар менен быйыл көмүрдү алабыз деген өзүнүн программасын алып чыккан. Биз бул рисктерди көргөнбүз. Көргөн үчүн апрелде мен эми баягы ирети менен акыл эсти башкаруу принциптерин киргизип атпаймын. Энергетический балансты бекиткем. Ошо боюнча 400 000 тонна алтын көмүрдү булар сырт жактан алып келиш керек эле. Тилекке каршы ал президентти дагы, мени дагы ишендирип, мен ушунусу жок эле кыштан чыгам деп аракет кыла баштады. Биз 3 айыбызды жоготуп алдык. Анан кийин мына бул жаңы министрди коюп алып, азыр аракет кылып атабыз. Эми былтыркыга караганда жаман эмес. Мен айттым, жакшы деп мактана албайм, бирок жаман эмес. Азыр кара кечеде дагы иштерди ордуна койдук. Бир байкап көрсөңүздөр болот. Барып аякта дагы мындай технологиясы менен жерди каза баштадык. Объемдору бар, 300 000 тоннага чейин көмүрүбүз бар. Полувагондорду 100 алып койгонбуз. Азыр рыбачы менен ТЭЦке ташып атышат. 54 машина жаңы сатып бердик. Жеке ишкерлерди дагы чакырып, алар менен да ташып атабыз. Эгерде күнүнө 5 000 тонна ташыганга жетишип калсак, анда кыштан ТЭЦ жылуулукту берип чыгып кетет. Дагы айтып коеюн, былтыркыга караганда 1 миллиард 600 миллион куб суубуз дагы бар. Анан 4-чү агрегатыбыз да ишке кирди. Бул эми баягы запастар, тобокелчиликтердин баарын эске алып атабыз. Былтыр агрегатта иштеген эмес, мынча көмүрүбүз да жок болчу да. Президент өзү баш болуп, мен кимдин грузовой машинелери болсо баарына жалдырап, сурап, ошолорду мобилизация кылганбыз да. Акылбек Үсөнбекович, себеби азыркы 400 000 тонна убагында алганыбызда $54 алат элек. Азыр $100 дагы ала албайбыз. Эгерде $100 алган күндө дагы бүгүнкү күндө 2 миллиардка жакын бюджетке зыян болуп атат. Ошон үчүн бир эле министрдин анын өзүнүн өз билемдигинен ушундай даражага барып атабыз. Ошондо бир карашыбыз керек да, убага келгенде унчукпай эле ошончо сумманы минус кылып, мамлекетке зыян келтирип, унчукпай кетип кала берсе, канча министрлик бар бизде? 1,5 жоопкерчилик алыш керек да.